соц тармактардагы баардык мени тааныгандагы, тааныбагандагы адамдардын куттуктоо сөздөрүн, мактоо сөздөрүн угуп ушунчалык ыраазы болуп отурам. Бирөөнүн жакшылыгын көрө билген кандай гана сонун элибиз бар депчи. Баардыгына ыраазымын. Ушунчалык мени колдогон жакшы сөздөрүн мен аванс катары кабыл алдым. Бул нерсе демек ушул мени ушундай деп таанышабы, демек мен буга татыктуу болушум керек деп, бул тескерисинче менин дагы уйкуму дагы качырып берип атат. Ал эми бул сынакка менин даярдыгым кечээ же мурдагы күнү эле эмес, мен бул сынакка ушул педагогикалык кесипке аттанган күндөн баштап эле даярдык болду десем жаңылышпайм. Анткени кайсы бир күнү бир сынакка даярданам деп деле ойлогон эмесмин, бир сынакка катышам деп деле. Болгону мен ар бир күнүмдө ар бир сабагыма даярданып, ар бир окуучуга даярданып, алардын алдында уят болбоого тырышып, алардын деңгээлине, дараметине, кызыгуусуна жараша сабак өтүүгө тырышып, изденип гана жүрүп отурдум. Анан ушул нерсенин баардыгы топтолуп отуруп, Кудай буйруган күн ушул күн экен. Ушундай сыйлыкка татып отурам. Мен Каныбекова Назгүл Каныбековна Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинде математика мугалими болуп эмгектенем. Балалык кездеги кыялым ишке ашып, мына бүгүн балдарды тарбиялап, аларга билим берип отурам. Ал эми бүгүнкү менин кыялым ар бир күнү татыктуу мугалим болуу. Анткени мугалим болуу башка, татыктуу мугалим болуу башка тура. Эгерде окуучулар сенин ар бир сабагыңды күтүшсө, сенин сабагыңда өзүн эркин жана ишенимдүү сезишсе, сенин сөздөрүңдөн шагысынып эмес, шыктанып турушса, ошондо гана өзүңдү татыктуу мугалиммин деп эсептесең болчудай.